Баткенде түзүлгөн акыркы кырдаалдан улам Кыргызстандын 7 дубанынан Баткендеги бордошторубузга ар кандай жардамдар жеткирилүүдө. Кечээ 16 сентябрда Оштон алгачкы 100 тоннадан ашык жүк жерине жетти. Ал жерде өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев көзөмөлдөп жатат. Учурда Ош шаарынын Борбордук аянтында түзүлгөн атайын штаб күнү түнү иштейт. Эгерде сиздер дагы кандайдыр бир жардам колун сунгуңуздар келсе, мына ушул жерге кайрылып, акчалай же болбосо азык-түлүктөр менен жардам берсеңиздер болот. Сизден бул жакка таштасыз. Ага айткойңуз. Алдын болсо, Ма 2 күндөн бери гум помощь аябай катуу келип атат. Эң биринчиден Ош областы менен Жалал-Абад областы, Ош шаары аябай катуу иштеп, биринчи ошо жактан жардамдарды көрдүк. Түнү менен мал жардамдарды таркатып, биринчи иретте Кадамжай районуна жана мага кечээки түшкөн маалыматтар боюнча Маргул менен Мразаковдо оор акыбалда болуп калыптыр элдер. Ошо жакка бүгүн эртең менен саат 5:30 гум помощтун ошо бүт продукталарын жеткизип бердик. Адан тышкары, өзүңүздөр билгендей, Лелек районунан, Баткен районунан бүт жалпысы 140 миң адамдай эвакуацияланып, Кадамжай районуна киришти. Азыркы күндө Кадамжай районунда, Кадамжайда, Орозбеков айыл өкмөтүндө, Халмиондо ошо бүт ошо айылдарга 140 миң адам эвакуациялап, ошол жерде өзүнүн пока убактылуу ордун табышты. Ал ортодо бүгүн 17 сентябрда тажик тарап буга чейинки макулдашууну бузуп, саат 12:37 Ош облусунун Чоңалай районундагы Тешикташ, Карамык жана Кароол дөбө айылдарындагы чегарачыларды миномет жана артиллерия менен аткылады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында атышуу токтогону кайрадан маалымдалды. Буга байланыштуу Чоңалай районунун Жекенде айыл аймагынан бүгүнкү күнгө чейин жалпы 5000ден ашык адам эвакуацияланган. Мындан улам аларга гуманитардык жардам көргөзүү иши колго алынды. Ошол жакта дагы бүгүн атыш болду деп бизге маалымат келди. Ал жакта дагы биздин аскерлерибиз бар, ал жакта дагы биздин ошо мобилизация болгон, элден чогулган аскерлерибиз дагы бар да. Анан эми ошолордун күн Чоңалайда күн суукка байланыштуу алар айтып атат, ошол кечинде биздин ошол жокерлер же болсо эл ошол үшүп атат. Эгерде мүмкүн болсо ошол бизге жанагы плед, одеял, ушул жууркан, төшөктөр керек болуп атат, ошолор болсо жакшы болот эле деди. Анан эртең менен ушул биздин Ош областындагы, Ош шаарындагы ишкерлер келип, өздөрү биз эмне алып берели, кандай заявка болуп атат дегенде, анан биз буларга тапшырма бердик. Ошо эгерде мүмкүн болсо бизге ошол элге же болсо биздин жокерлерибизге жанагы одеял, плед ошолорду алып берели дедик. Азыр мына экинчи машина жүктөлүп атат. Муну толугу менен азыр 1700 ошол одеяла, жууркандар болуптур. Андан тышкары азык-түлүк, чоңка консервалыптыр, ошол жокерлери келе турган бардык нерселерди алып атат. Ал эми Бишкекте Кабабулуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда Баткенге жардам оперативдүү штабы түзүлүп, токтоосуз иштеп жатат. Штаб Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Анда азык-түлүктөр, дары-дармектер, күнүмдүк керектелүүчү чарба буюмдары, кир жуучу каражаттар жана жууркан төшөктөр чогултулууда. Гуманитардык жардамды таңгактоого жалпы 1,5 миңге жакын ыктыярдуу жаштар тартылган. Кыргызстандын жаштары, кайдыгер эмес инсандар, коомдук ишмерлер, блогерлер дерлик бардык ушу инсандардын башы биригип бүгүнкү учурда күн түндөбөй мына бүгүн штатта иш алып барып жатышат. Бүгүн экинчи күн биз жумуштун бардыгы тең 4 багыт боюнча биз блокторго бөлүп жумуштарды койдук. Бул биринчиси база блогу. Бул жерде ар бир ыктыярчы 20 ыктыярчы телефон менен 1227 кыска номурунда чалынса, ошол боюнча бизге эмне продукталар керек, учурда эмнелер маанилүү болуп атат, ошолор боюнча кыскача маалымат берип тура турган бул блог биринчиси. Экинчи ал маалыматтарды биз Баткен облусунан күнүнө 2 жолдон алып турабыз. Эң керектелүүчү учурда мына дары-дармектер, жылуу кийимдер, тамак-аш, азык-саат жана башкалар. Ошондой эле Жалал-Абад шаарынын Эркиндик аянтында Баткенге гуманитардык жардам чогултуу токтоосуз улантылууда. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен жеке ишкерлер жана жарандар тарабынан эң керектелүүчү азык-түлүктөр жана акчалай жардамдар көрсөтүлүүдө. Чогултулган гуманитардык жардам бүгүн кечинде Баткен облусуна жөнөтүлөрү кабарланды. Азыркы күндө жеке ишкерлерден жана Мариям жоопкерчилик чектелген коомунан дагы азык-түлүктөр даярдалып жатат. Бул 5 тонна un, 5 тонна май, 3 тонна күрүч, 3 тонна макарон, 20 миң даана бир жолу колдонуучу идиш аяктары, суу, 400 блок
нан 5000 жакын жана 1 тонна кум шекер. Белгилей кетсек, Баткенде коомдук коопсуздук тиешелүү жетекчилердин жеке көзөмөлүндө турат. Ал үчүн жеринде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен биргеликте иш алып барууда. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.